Өтүп бара жаткан жуманын башында Садыр Жапаров кезектеги маегин берип, коомдогу резонанс жараткан суроолорго жооп берди. Кыргызстан коммерциялык банкынын М-банк аты менен таанымал мобилдик тиркемесине социалдык түйүндөрдө ар түрдүү нааразычылыктар айтылып, кардарлар акчалары уурдалып жатканына нааразы. 24 жылдан бери көпүрөсү жок, көрбөгөн күндү көрүп жаткан Көк Алма айылынын 3000 жашоочусу президентке кайрылуу жолдошту. Бишкекте аскердик тиг учак кырсыктап, бир аскер кызматкери каза болуп, 10 жабыркады. Кылмыш дүйнөсүндө Коен деген кайман аты бар Майрамбек Низамов кайрадан кармалды. Ал опузалап акча талап кылып жаткан жеринен колго түшүрүлгөн. Бишкектеги Берекет Грант жана Берекет Универсал соода борборлорунун негиздөөчүсү Болотбек Бигалиев менен башкы директору Индира Абласова алдамчылыкка шек саналууда. Өтүп бара жаткан жумада мындан башка да кандай жаңылыктар жүз берди? Жума хроникасы кенен токтолсун. 15 январ дүйшөмбү. Мамлекеттик туу Ташев, Жамгырчиев кемпир-абадчылар жана инвесторлорду колду. Садыр Жапаров кезектеги маегин берип, коомдогу резонанс жараткан суроолорго жооп берди. Дарыгерлердин колунда чарчап калган 2 жашар Алихандын өлүмүнүн себебин атайын кызмат териштирүүнү баштады. Кыргызстан коммерциялык банкынын М-банк аты менен таанымал мобилдик тиркемесине социалдык түйүндөрдө ар түрдүү нааразычылыктар айтылууда. Кардарлар акчалары уурдалып жатканына нааразы. Баткен облусунда административдик аймактык реформа ишке ашууда. Облуста 31 айыл аймактан 26сы калды. 16 январ шейшембе. Бишкекте бийлик өкүлдөрү издөөдө жүргөн Имамидин Ташев ээлик кылган KG Group курулуш компаниясынан жабыркаган үлүшчүлөр менен жолугуш өткөрүп, көйгөйлөрүн укту. Мындан ары өлкөнүн кибер коопсуздугун камсыздоо багытында иш-чаралар күчөтүлөт. УКМКда компьютердик инциденттерге ыкчам чара көрүү борбору ачылды. 24 жылдан бери көпүрөсү жок, көрбөгөн күндү көрүп жаткан Көк Алма айылынын 300дөй жашоочусу президентке кайрылуу жолдошту. Чек ара окуясында жабыркаган ишкерлер мамлекеттен материалдык колду алышты. 17 январ шаршембе. Бишкекте аскердик тиг учак кырсыктады. Бир аскер кызматкери каза болуп, onu жабыркады. Массалык башаламандыкка чакырык жасоо иши боюнча 11 журналист кармалып, 48 саатка убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Кыргызстанда 2800 клиника лицензиясы жок иштеп жатканы аныкталды. Министр бир айдын ичинде бул клиникалар текшерилип, жабууларын убадалады. Эми түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу санарип форматта пенсиялык күбөлүктү да көрсөтүү жеткиликтүү. Ал кагаз түрүндөгү документ менен бирдей юридикалык күчкө ээ. 18 январ бейшембе. Ысык Көл облусунда УКМКнын жаңыланган имараты ачылды. Анын ачылышына президент Садыр Жапаров жана УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев катышты. Кылмыш өйрөсүндө Коен деген каймана аты бар Майрамбек Низамов кайрадан кармалды. Ал опузалап акча алып жаткан жеринен атайын операция учурунда колго түшүрүлгөн. Ички иштер министрлиги тарабынан кармалган 11 журналист 2 айга камакта калтырылды. Мындай чечим Бишкектин 1-май райондук соту чыгарды. Борбордук Азияда биринчи жолу Жалалабад шаарында ачылган Барселона футболдук академиясынын иштеп жатканына 5 ай болду. Жаш футболчулардын даярдыгы жогорулаган. 19 январ жума. Фрунзе 1 авиа базасында тиг учак кырсыгынан каза болгон аскер Жайыл Самудиновдун сөөгү жерге берилип коштошуу зыйнаты өттү. Бишкектеги Берекет Грант жана Берекет Универсал соода борборлорунун негиздөөчүсү Болотбек Бигалиев менен башкы директору Индира Абласова алдамчылыкка шек саналып кармалды. Бишкек шаарында коомдук транспортторго жол кире акысы 30 январдан тарта кымбаттайт. Жалалабадда күнөскана куруп, андан кирешет тапкандар көбөйдү. Учурда облуста 404 дана күнөскана жеке ишкерлер тарабынан иштетилүүдө.